Астанада жаңы маданий жанр пайда болот. Бул көчө театры деп аталган жаңы багыт. Бул максатта Борборго 10 театр артисттери, анын ичинде Польшанын, Орусиянын, Эстониянын жана Алматынын чыгармачылык жамааттары келет. Алар Астана күнүнө карата быйыл биринчи жолу уюштурулган театралдык Евразия фестивалине катышты. Өлкөнүн борборунда театр жамааттары шаар тургундарына жана меймандарына чыгармачылык программаларын тартуулашты. Алардын арасында көчө театрларынын спектакльдери, ачык оюндар жана балдар үчүн интерактивдүү спектакльдер болду. Чет элдик артисттер бул жанрда көрүүчүлөрдүн бири да кайдыгер калбайт дешет. В уличном театре, которым мы занимаемся, самое главное – это контакт. Биз өнөр көрсөтүп жаткан көчө театрында бетме-бет баарылашуу эң негизгиси. Анткени артисттер үчүн көрүүчүлөрдүн төз көз карашы эң чоң белек. Бул театрдын декорациясы да, сахнасы да жок. Мындан тышкары атайын эффекттер каралбайт. Бизге болгону артисттердин көрүүчүлөр менен тил табыша алуусу керек. Казакстанда көрүүчүлөрдүн таза аудиториясы бар. Бул өзгөчөлүк башкаларга караганда жакшы сакталган. И чем зритель чище, тем лучше. А здесь, в Казахстане, вам удивительно удалось сохранить чистоту людей. Артисттер жана фестивалдын уюштуруучулары келечектеги пландары менен бөлүштү. Алар келерки жылы Астанада театр биржасын ишке киргизишет. Бул өлкөдө жаңы талаптарды ачууга гана жардам бербестен казак театрынын жаш режиссерлорунун дүйнөлүк аренага чыгышына да салым кошмокчу. Мы создадим платформу, по которой творцы придут туда. Биз бардыгына ыңгайлуу болгон жана бардык таланттарды өзүнө тарткан аянтчаны түзүүгө умтулабыз. Мүдүрлөр, көркөм жетекчилер келишин каалайбыз. Орусия, Франция сыяктуу өлкөлөрдүн режиссерлорду тартабыз. Биз дүйнөгө таанымал артисттерди тартууга болгон аракетибизди жумшайбыз. Азыр сахна өзгөрүп келе жатат. Видео проекторлорго чейин пайда болду. Ошол жаңы технологияларды өз сахнабызда колдонобуз. Мы хотим новые декорации. Это будет раз в год постоянно площадка.